Ишенал Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинде мамлекеттик тилди окутуунун методдору аталышында жогорку окуу жайлар аралык республикалык сынактын жеңүүчүлөрүн сыйлоо аземи болуп өттү. Иш чаранын жүрүшүндө Ишенал Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин ректору Айгүл Абдыраева сөз сүйлөп, мамлекеттик тилди өнүктүрүү жаатында окутуучулардын салымы зор экенин баса белгиледи. Ошондой эле тилдин коомдогу ордун бекемдөөдө жана окутуу процессиндеги сапатты көтөрүүдө мындай иш-чаралардын маанилүүлүгүн өзгөчө белгиледи. Мамлекеттик тилди окутуунун бир заманбап методдору деп бүгүнкү биздин конференциядагы аты аталып тургандай, ар бир жаран ушул мамлекеттик тилдин өнүгүүсүнө бизден кийинки урпактарга ошо өзүбүздүн улуттук тилибизди сактап өткөзүп берүүгө ар бирибиз милдеттүүбүз. Мамлекеттик тил жана маданият институтунун улуттук тил күнүндө биз бир конкурсту долбоорлогонбуз. Ал конкурс бир эле жалгыз биздин университет эмес, Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлиги тарабынан жана ошондой эле Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил жана тил саясаты улуттук комиссиясы биздин университет үчөөлөп ушул конкурсту жарыялаганбыз. Бул конкурска 13 жогорку окуу жайы катышты. Биздин мамлекеттеги ал жогорку окуу жайлар биздин 7 тубандагы окуу жайларды камтыды. Бүгүн ошол конкурстун жыйынтыгын чыгарганы турабыз. Сынак 2021-2025 жылдар аралыгында мамлекеттик тилди өнүктүрүү жана тил саясатын өркүндөтүү боюнча мамлекеттик программаны ишке ашыруунун алкагында өткөрүлүп, ага Кыргызстандын 13 жогорку окуу жайынын окутуучулары активдүү катышты. Тагыраак айтканда, Ишенал Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети, Жусуп Баласаган атындагы Кыргыз улуттук университети, Исхак Разаков атындагы Кыргыз техникалык университети, Ош мамлекеттик университети, Касым Тыныстанов атындагы Ысык Көл мамлекеттик университети, Ош мамлекеттик педагогикалык университети, Талас мамлекеттик университети, Баткен мамлекеттик университети жана башка окуу жайлардан окутуучулар өздөрүнүн инновациялык жана заманбап окутуу методдору менен тааныштырууда мыкты деп табылды. Сынактын негизги максаты мамлекеттик тилди окутуунун жаңы ыкмаларын аныктоо, аларды билим берүү процессинде колдонуу жана жайылтуу аркылуу мамлекеттик тилдин окутуу сапатын жакшыртуу болду. Сынакка катышкан окутуучулар мамлекеттик тилди окутууда интерактивдүү ыкмаларды, санарип технологияларды, креативдүү жана инновациялык усулдарды пайдалануу боюнча өз тажрыйбаларын бөлүштү. Сынактын максаттары бул жактан деле айтып өтүштү. Азыр кыргыз тилине жөнөкөй эле методдор менен өтпөстөн, аны заман талабына жараша студенттерге жеткиликтүү деңгээлде, кызыктуу деңгээлде жаңы методдор менен өтүү деп айтып жатышты. Биз дагы ошол кызыктыруу менен, адистиктерге багыттоо менен, ишмердүүлүктөрдүн негизинде өтүү болуп эсептелет. Бул 3 баскычта өткөзүлдү. Биз ачык сабактарды өттүк, сабак иштелмелерибизди даярдадык, андан сырткары методдорду кандай жолдор менен даярдайсыңар видеолорун жөнөттүк. Өзүбүздүн ошол бүгүнкү күнгө чейин иштеп жүргөн метод ыкмаларыбыз атайын жасап, аларды салдык. Бул ийгилик, жеңиш жөн гана өзү келип калган жок. Чындыгында ар бир ийгиликтин артында бир мээнет болот. Ошону кайтты десем жаңылышпаймын. Бул конкурстагы темам стилдин түрлөрүн энергетика жана технология факультетинин студенттерине STEM жана STEAM методикаларын кошуп, ошого өзүмдүн методикамда айкалыштырып, анан ошол экинчи баскычта биринчи орунга жетип отурам. Сынактын жыйынтыгы мамлекеттик тил күнүнө турулай чыгарылып, жеңүүчүлөргө сыйлыктар тапшырылды. Жеңүүчүлөрдүн арасында алдыңкы орундарга ээ болгон окутуучулар билим берүү жаатында жетишкендиктери үчүн ардак грамоталар жана белектер менен сыйланышты. Кыргыз тилде ар бир кыргыз атуулунун көкүрөгүндө, ар бир үй бүлөдө жашап келет. Биздин максат ошолорду кыргызча жакшы сүйлөтүү. Кыргызстанда заманбап ыкмалар менен жакшы жаштарга кантип дагы кыргыз тилин үйрөтүп өздөштүрөбүз деген маанайда ушул бир жакшы сынак жарыяланып, ошондон иргеп чыкты келет. Ошонун жеңүүчүлөрү бүгүн аныкталып, өзүнүн баалуу сыйлыктарын ала турган нерсенин учурунда турат. Ушул уюштурган окуу жайдын жетекчилигине терең ыраазычылык билдирем. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тилди жана тил саясатын өркүндөтүү боюнча 21-25 жылга карата улуттук программа бар. Мына кийинки жыл ошол программаны жыйынтыктайбыз. Биз ошол улуттук программанын аткарылышы боюнча ушу Министрлер комитетинин астында, билим берүү министрлигинин астында биз ошол жыйынтыгын чыгарып, эмне иш аткардык,
эмне натыйжа бердик ушул 4 жылдын ичинде деген. Ошонун программанын алкагынын биринде бул ушул мамлекеттик тилди окутуунун жаңы заманбап методдорун иштеп чыгып турган биздин алдыбызда. Мына ошол демилгени колго алып, ушуну уюштуруп, сынак түрүндө жарыялап, мындан ары да мына жайылтабыз, мындан ары да өркүндөтөбүз деп жогоруда Самат агай айтып өттү. Мына ошол бул уюштуруу дагы, муну өткөрүү дагы абдан түйшүктүү иш. Ошого карабай ушул ишти уюштуруп, сынакты уюштуруп, бүгүн жыйынтыгын чыгарып аткан сиздердин окуу жайга ыраазычылык билдирем. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө мыйзамынын кабыл алынгандыгынын 35 жылдыгына карата билим берүү тармагындагы көп жылдык эмгек жолу, окуу жайда мамлекеттик тилди өнүктүрүүгө жана тил саясатын өркүндөтүүгө кошкон салым үчүн Шенал Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин кызматкерлери Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиясы тарабынан сыйланды. Бул иш-чара мамлекеттик тилди колдоо жана окутуунун натыйжалуулугун арттыруу максатында өткөрүлүп, келечекте дагы көптөгөн билим берүү мекемелеринде кеңири колдонула турган методдорду иштеп чыгууга өбөлгө түздү.